Басып көрүңүз да. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, ардактуу педагогдор. Нур Сабат билим берүү борбору тарабынан сиздер үчүн акысыз вебинар уюштуруп жатабыз. Мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Шарапова Нургүл Дөөлөсовна педагогдордун квалификациясын жогорулатуу тармагында көп жылдык педагогикалык стажым бар. Ысык көл областтык билим берүү институту, квалификацияны жогорулатуу институту бар, өзүңүздөргө белгилүү. Ошол жерде дагы эмгектенген стажым бар. Кыргызстан боюнча эл аралык долбоорлор менен инновациялык педагогикалык технологияларды окутуу жаатында тренермин. Музыка сабагы боюнча көптөгөн суроолор келип түштү. Буга чейин биз жалаң гана педагогдорго башка предметтер, жалпы предметтер жана бала бакча тарбиячылар үчүн онлайн курстарды өткөрүп келебиз. Музыка сабагы боюнча онлайн курстар жок, ошону өткөрүңүздөр деп сураныштар болгон. Ошондуктан сабактарды уюштуруп жатабыз. Бүгүн акысыз сабактын биринчи күнү. Музыка сабагын окутууда көптөгөн көйгөйлөр бар, маселелер бар. Сиздер менен талкуулап, Кыргызстандын педагогдоруна биз кызматыбызды кылалы деген максатыбыз бар. Бүгүн сиздерге ошол атайы Адис өзүнүн талкуусун жана сабагын өтөт. Алдыда дагы курс болот, ошондо дагы биздин атайы квалификациялуу музыкант, педагог Адистер сабак өтмөкчү. Бүгүн сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биздин ардактуу педагогубуз Кыздар үн жакшы болбой атат үнүңөр. Сүйүнбай кызы Роза. Роза Сүйүнбаевна, саламатсызбы? Сиз Саламатсыздар. баалуу жогорку деңгээлде адиссиз. Сизге микрофонду берейин, сиз өзүңүздү тааныштырып жана талкууну баштайлык. Саламатсыңарбы, атактуу кесиптештер, коллегалар. Бүгүн сиздер менен ушул жерде онлайн болсо дагы жолугуп атканыма кубанычтамын. Нургүл Дөөлөсовна айткандай, буга чейин чындыгында эле музыка мугалимдерине көп кандайдыр бир деңгээлде көңүл бөлүнбөй, же болбосо кесиптик жактан кандайдыр бир кеңештерге муктаж болуп келгенбиз жана келип атышат. Анан ошон үчүн ошондой муктаждыктан улам ушул курсту, ушул сабакты кылалы деп чечтик. Ошон үчүн Нургүл Дөөлөсовнага ыраазычылык билдирели. Мен эми 93-жылы Арабаев атына педагогикалык университеттин музыкалык факультетин бүткөм. 32 жылдык педагогикалык стажым бар. Ошол окуп жүргөндөн бери, 3-курстан бери эсептегенде деле анда 35 жыл болуп кетет го. Бүткөндөн бери ошо үзгүлтүксүз именно мектепте музыка мугалими катары үзгүлтүксүз эмгектенип азыр деле келе жатам. Анан ушул эмгек жолумда жеке эле баягы балдарга билим бербестен мен дагы ошо Ысык көл областтык музыка мугалимдерине квалификацияны жогорулатуу боюнча ар кандай ачык сабактарды, тренингтерди өтүп келатам. Анан ошон үчүн баягы ошо микрофондоруңузду өчүрүп коюңуздар, сүйлөп аткандан башкалар ым болуп атат. угулуп атат да, Ошондуктан анан ошо сиздер менен бүгүн микрофонду сүйлөгөндөргө мүмкүнчүлүк берели. болдубу, угулуп атабы? Ошондуктан анан бүгүн ушундай бир музыка мугалимдеринин бир жакшы ачык деңгээлдеги бир жакшы сабагыбызды баштасакпы, бири биз менен тажрыйбаларыбызды бөлүшсөкпү, азыркы учурдагы музыка предметинин стандарты, же болбосо азыркы учурдагы музыка предметинин кандайдыр бир деңгээлдеги даражасы, баягы баасы, баркы дегендей ушул жөнүндө сүйлөшүп, кеңири пикир алышсакпы деген максатта ушул курсту баштап атырабыз. Эми мен ошол аты жөнүм Сүйүнбай кызы Роза. Буюрса алдыда дагы көптөгөн суроолорго дагы жоопторду берип кете алам. Анан бүгүн именно музыка предмети жөнүндө болуп аткандан кийин жалпы бул жерде байгүндөн бери группадан угуп отуруп тажрыйбалуу эже агайлар да бар экен. Анан тажрыйбасы жок, именно муктаж эже агайлар да бар экенин байкадым. Анан ошон үчүн жалпы бир аз маалымат музыка предмети жөнүндө жалпы маалымат берип кетүүгө уруксат этиңиздер, Эми музыка мугалимдери десе эле сиздер деле билесиздер, баары мындай бир жаатта түшүнүшөт.
Бирок негизинен музыка мугалимдери эки топко бөлүнөт. Бул жогорку жана атайын музыка окуу жайларынын же музыкалык окуу жай мектептеринин мугалимдери бул өзүнчө каралат. Себеби атайын жогорку окуу жайда, орто окуу жайда же болбосо музыкалык мектептердеги мугалимдер бул аспапчы болушу мүмкүн, инструменталист, вокалист деле болушу мүмкүн, спец же болбосо элдик аспаптар жөнүндө же хоровик эле болушу мүмкүн, же болбосо композитордук теория жана башка кесипке багыттап атайын илимий теориялык кеңейтилген музыкалык билимди берет. Бул жөнүндө түшүнгөндөр бар. Бул жөнүндө өзүнчө бир эле жаат да өзүнүн эмгек жолун улайт. Ал эми бул жерде мугалим бир эле нерсени кесипке багыттайт. Ал эми бул жерде мектептин же болбосо бала бакчанын мугалимдери деген нерсе бул өзүнчө чоң тамга менен ушинтип айткым келип атат, өзүнчө каралат. Анткени мектептин бала бакчанын мугалимдеринин ролу берки окуу жайлар мугалимдерине караганда өтө айырмаланат. Себеби ошол бир эле мугалим хоровик да болуш керек, өзүңүздөр билесиңер, теоретик да болуш керек, аспапчы да болуш керек. Сөзсүз мектептин же бала бакчанын мугалими сөзсүз бир аспапты сөзсүз билиш керек. Адабиятчы да болуш керек, артист да болуш керек, артисттик жөндөмдүүлүгү, педагог жана психолог болуш керек. Демек, мындайча айтканда, мектептин бала бакчанын музыка мугалими бул иши өтө оор жана жоопкерчиликтүү кесип же болбосо бир өзүнчө оор жүк деп ойлойм. Мага кошулат болушуңуздар керек, эже агайлар. Анткени көпчүлүк учурда чындыгында эле мектепте, бала Кошулабыз, бакчада, Роза. алло, Кошулабыз. ошо мектепте, бала бакчада менимче баардык эле даже керек болсо ошо училищенын эң кыйын деген теоретик мугалими дагы, мисалы мектепте мугалим болуп иштөө өтө кыйын деп айткандарын угуп жүрөм да. Ошон үчүн мектепте азыр иштеп жаткан ошол музыка мугалимдерине мен чындыгында эле таан берем, таазим этем. Бул чоң күч, оор жумуш. Бирок ошондой нерсени тилекке каршы көпчүлүк учурда коллективде болобу, көпчүлүк учурда музыка мугалими десе эле мындай бир кандай десем, шаан шөкөттү эле билген, ырдап чордоп жүргөн бир өзгөчө адам деп катары кабыл алышат да. Ошон үчүн ушундай кабыл албаш үчүн мен ойлойм, ага эжейлер өзүбүз мындай компетенттүүрөөк болуп, мындай өзүбүздүн мындайча айтканда баркыбызды, баабызды билимдүүлүгүбүз менен, өзүбүздүн билгичтигибиз менен көрсөтүшүбүз керек го деп ойлойм. Анан ошол максатта дагы менимче ушул курста дагы буюрса жүрүшүндө ушуну кенен кеңири маалымат алабыз. Анан ошондуктан мектепте иштөө же болбосо кесипкөйлүктү жогорулатуу үчүн мектеп мугалимдери дайыма изденүү менен, дайыма кандайдыр бир жаңылык менен алек болуп, жалаң изденүү үстүндө болушубуз керек. Эми азыр бүгүн дагы буга чейин сабакка даярданып отуруп, быйылкы окуу жылында да өзгөрүүлөр көп экен. Баягы эле сааттар кыскарыптыр. Мугалимдер өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Баарыңардын маанайыңар түштүү болуш керек. Меники баш болуп, бирок канчалык өзгөргөн менен, эгерде өзүбүз кесипкөй болсок, менимче баардык жерде орусча айтканда баары бир востребованный болобуз да. Ошон үчүн маанайыңарды түшүрбөгүлө, кесипкөйлүгүбүздү, өзүбүздүн кесибибизди андан ары улай берели, андан башка менимче жолдун деле кереги жок болсо керек. Кандай дейсиздер? Анан эми музыка предмет катары көбүнчө ошол сөзүмдү аягына чыгарайын. Көп жерден конференциялардан айтып жүрөм. Ушул музыка предметин улам кыскартып, эме кылып аткандын себебинен азыркы учурда бир балдарыбыздын кулк мүнөзүндө, кабыл алуусунда, жүрүм турумунда өзгөрүүлөр дагы балким ошол
музыка предметинин, ушундай предметтердин, искусство сабактарынын кыскартылып ачышынан болуп жүрбөсүн деген дагы маселени айтып жүрөм. Негизинен музыка бул бала бакчадан, бала тили чыккандан баштап бала музыка дүйнөсү менен аралашыш керек. Эмне үчүн дегенде эң биринчи баланын дүйнө таанымын, анын сезимталдыгын, ой жүгүртүүсүн, керек болсо тилинин чыгышынын, кайбир учурда кээ бир балдардын кекечтигин, тилинин кеч чыгышы, бир нерсеге тилинин келбөөсү, коркоктугу, кээ бир баланы аябай чыр же болбосо тескерисинче аябай жоош балдардын мүнөздөрүн даже калыптандыра турган ушул музыка сабагы. Макулсуздарбы? Ошон үчүн менимче ушул нерсени дагы өйдө жакка дагы ушундай бир кеңири маанайда ушул нерсе жетсеби деп ойлойм. Келечекте ушул нерселерди дагы жеткиргенге аракет кылабыз. Анан ошол тарбия жаатында ошол музыка предмети кичине аксап, анан балдардын дагы ошондой өсүүсүндө бир мүчүлүштүк болуп аткандай менде ошо туюлуп жатат да. Бүгүн эми баягы жалпы баарлашуу менен башталып аткандан кийин мен ушул ойду силер менен бөлүшкүм келди. Анан эгерде ушул ойлорду угуп отуруп, сиздерде суроолор пайда болсо, же болбосо кандайдыр бир оюңарды билдиргиңер келсе, жазып же эметип билдириңиздер. Анан ушул сабактан кийин дагы ошол нерсени дагы пикир алышып, оюбузду алмашалы, макул көрсөңөр. Рахмат Роза Сүйүнбаевна. Суроолор болсо бересиздер. Музыка сабагын окутууда көйгөйлөрүбүз бар. Усулдук жардамга муктажсыздар жана музыка сабагын окутуунун өзгөчөлүгү тууралуу азын аулак айтып өттү. Эми азыр сөздү Жумабек агай, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Республикалык педагогдордун квалификациясын жогорулатуу институтунда ушул музыка предмети боюнча курсту жетектеген Адис агай. Кош келдиңиз. Ыраазыбыз сизге. Рахмат. Агай, сизге сөз берелик. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Нургүл эжеке, Роза эжекелер, мен тиги эжекеде эле кайрыла берейин, кечирип коесуздар. Менин фамилиям Дүйшөнәлиев Жомек Сапаралиевич. Мен республикалык Агартуу министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда маалыматтык жана арт технологиялар кафедрасынын башчысымын. Республикадагы музыка предметин жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы музыкалык жетекчилердин билимин жогорулатуу боюнча мен курстун жетекчисимин. Кубанычтабыз агай. Колумда бул биринчиден Назгүл чоң рахмат. Азыркы учурда мен чакырып өзүмдө музыка сабагы боюнча да мына группага катышкандар 380ден ашык экен. Демек бардыгы сиздер менен мени кошкондо музыка мугалимдери, мектепке чейинки билим берүүнүн мугалимдери, музыканын жетекчилери деп билелик. Бул биринчиден. Эми мен бир аз өзүмдүн маалымат берүүмдү эки багытта деп токтолуп алайын. Биринчиден, азыркы учурдагы музыка предметинин абалы кандай? Кыргызстандагы 12 жылдык билим берүү системасындагы өтүүдө сентябрдан баштап өтөбүз. Ошондо мектептеги, андан кийин мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы музыканын орду эмне болуп атат? Кайсыл акыбалда? Деген ушул эки багытты алып барайын. Биринчи кыскача эле маалымат берейин да. Биринчиден, абалыбыз кандай дегенде 11 жылдык билим берүүгө өтүүдө биринчи эле мугалимдердин кызыкканы менин саатым канча болуп калды экен, кайсы саатка болуп калды экен деген маселелер чыгат. Бул 11 жылдыкта. Түшүнбөдүм. Я. Микрофонду өчүргүлө, агайдын сөзүн угалы деп атат. Микрофонду өчүрүп коелачы. Андан кийин жакшы угулат да. Демек, 11 жылдык билим берүү системасында дагы музыка предметинин орду 7 класска чейин, то есть 7 класска кошулуп, андан кийин 1-2 класста 2 жыл, бул 3 жыл кетип атат быйыл. Болду. 2 сааттан берилген. Бул бардыгыбызга маалым. Демек, музыка мугалимдин сааты көбөйсө, сүйүнүп калабыз да. Өтө жакшы нерсе, өтө мындай бир
мындай бир кубана турган нерсе да. Эми 12 жылдык билим берүү системасына өткөнүбүздө 12 жылдык жакында эле Бишкек Ысык көлдө так чолдо кайсыл эле таң чол беле ошол жерде Ысык көл Талда болду. Чокталда болду. Ошол жерде бардык предметтеримде бул форум болду. 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдөгү предметтердин акыбалы кандай, предметтик стандарттарды аябай талкуулашты. Анын ичинде музыка предмети боюнча стандарттын авторлору бар экен, алар талкуулашты. Мен ал жерде жок болчумун. Так мен ошол билимин жогорулатуу институтунун өкүлү катары атайын ошол жерге биздин жетекчилик аркылуу барып катыштым. Менин максатым эмне эле? Мен бардык иш-чараларды талдоо, предметтик стандарттарды талдоо, анан жыйынтыгын өзүмдүн жетеги билим берүү институтунун билимин жогорулатуу институтунун жетекчисине маалымдоо, анан тактоо, анализдөө, талдоо. Бул багытта бар. Экинчи айтайын дегеним эмне? Ооба, азыр аябай сонун маселени көтөрүп атабыз. Биз өзүбүздүн ордубузду ошол билим берүү чөйрөсүндө эмес, мектептерде болобу, бала бакчаларда болобу, мектепке чейинки уюмдарда болобу да ордубуз кандай адиспиз деген маселени көтөргүбүз келип атат да. Так туурабы? Маселе ошол окутуудагы кандай методикалык жардамдарга биз муктажбыз. Анан биздин мектептеги, анан бала бакчадагы музыка предметинин мугалимдеринин орду кандай? Физика, математика болобу, жана башка предметтериндегидей эле биздин деги кадыр баркыбыз кандай деген маселе турат. Бул сөзсүз түрдө өзүбүздүн билим деңгээлибизге жараша болот. Макул, онда ошондой дейли. Туура. Мени бир таң калтырган нерсе бар, ошого токтолоюн. Кайрадан мен биринчи темага келем. Мени таң калтырган эмне? Бир да мугалим 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө бир макала же телерадиодон сүйлөп койгон жок. Музыка мугалими. Бир дагы мугалим. Же бала бакчанын мугалими дагы сүйлөп койгон жок, оюн да билдирип койгон жок. Азыр 380 мугалим катышып атат азыр биздин эмеге. Ушул мугалимдердин ичинен бирөөсү дагы илимий практикалык конференция 2 жолу чакырдым, бесплатно чакырдым, акысыз. Жол киресин төлөп берейин дедик, бара турган жерин. Ал бир да мугалим катышкан жок да. Муну кандай деп түшүнсөк болот да? Демек өзүнүн предметине болгон мамиле адамдын өзүнөн экен да, адистин өзүнөн экен да. Туура? Бул нерсени моюнга алыш керек. Мен муну уктаптырмын, уксам бармак экен. Ушундай да. Мына жакында болот, республикалык билим жогорулатуу институтунун 80 жылдык мааракеси болот. Улам майда болуш керек эле, улам жылдырып, жетекчилер жылдырып отуруп, октябрда болот. Мен ушул группага ошол чакыруунун салам. Деле уктап турбуз, агай, кечиресиз. Болот агай, рахмат. Ошол салам. Эми маалымат деген мындай. Азыр кое туруңуз. Атайын суроо барып сизден курстан өткөн. Ооба, болот. Суроодо кийин улаталы, мен моюмду көтөрөйүн, берейин, айтайын. Эми ушундай нерселерге өзүбүз чындыгыбыз менен катышып, өзүбүздүн ордубуз каерде экенин көрсөтүп, мен ишеничим чоң. Биздин коллективдин астында 12 жылдык башты эле мугалимдер, тажрыйбалуу мугалимдер көп экен да. Мен ошону көрөйүн. Музыка мугалиминин, бала бакчадагы мугалимдин орду мыкты. Биз республикада мугалимдердин мугалими болобуз деп 2024-жылы мен конкурска катышып биринчи орунду алдым. Так, бала бакчадан катышып да. Ошо мугалимдердин мен мындай көңүлүн көтөрөйүн, биз да катышсак болот деп да. Бүт Кыргызстан боюнча келди, мыкты мугалимдер көп экен да. Бирок эч жерде угулбайт да. Мен өзүмдү ошол министрликке көрсөттүм, президенттин өзүнүн колунан сыйлык алдым, ошондо сүйлөшүп турдум. Музыка предметинин актуалдуу экенин бир 2000-3000 сүйлөшкөндө айттым. Эмне үчүн биз чоң аянтчада, илимий практикалык конференцияда, өзүбүздүн билимин жогорулатуу жаткан чоң иш-чараларда өзүбүздүн ордубузду көрсөтүп, өзүбүздүн иштеп аткан практикабызды жандуу көрсөтүп, ата-энелерди, мугалимдерди, министрликтерди иштеген чын мугалим экен булар.
керектүү экен. Жанагы айтканыңыз туура Орозо эке. Балага кандай таасир этет дегенди мен макалалар жаздым. Бир да макала жок да. Сайттарды карасаңыздар бар. Чыгат да. Ушул жагынан биз ак сабатканыбызды моюнга алышыбыз керек, дагы өтө активдүү катышышыбыз керек. Ошондо гана биздин предметтин орду жалпы билим берүүчү мектептерде дагы, мектепке чейинки уюмдарда дагы орду башкача болот, өзгөрөт. Мен билем, физика, математика, химия мугалимдерине караганда, алардын арасында музыка мугалимдери аябай мыкты сабак берет. Мен толугу менен ишенем да. Себеби мен көрдүм. Быйыл Бишкектеги 4 райондун тең 2025 жылдын жылды мыкты мугалимине катышканда теги сынакта теги конкурста жюри болуп отурдум да. Көрдүм да, мыкты мугалимдер аябай көп экенин көрдүм. Бирок ошол жерде эле калып, бир да жолу өзүн көрсөтпөйт. Ал эми физика, математика жана башка так илимдер, илимий табигый илимдерге музыка предметинин мектептеги окуучуга тийгизген таасири жөнүндөгү маалыматты беришибиз керек экени маанилүү. Ошол эле STEM деп ошол эле STEAM деген эмне? Функционалдык сабаттуулук музыка сабагынын учурундагы эмне? Эмне кереги бар экен? Мен эксперимент жүргүзүп, 40 жылдык тажрыйбамда көрсөтүп койдум го. Айттым го. Бирок мен жалгыз кылып. Эми кайрадан кечирип коесуздар. Мен сиздерди көңүлүңүздөрдү ошондой бир өзүбүздү дагы кемчилигибизди моюнга алып, аракеттенип, кичине бири-бирибизди угуп, ошондой илимий практикалык конференцияларга катышып, жакында теги немеде болду, онлайн конференцияларга катышып деле бир кишинин тажрыйба алсаң өтө чоң нерсе болот да. Андан кайрадан мен 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдөгү форумга келейин. Форумда стандарт талкуу болду. Музыка предмет стандартын Муратова Айнура деген эжеке Арабаев университетинен экен, ошол автор экен, ошол түзүүчү экен, талкуулады, презентация жасады. Эми долбоор ал. Бардык предметтер презентация жасады. Мен угуп отурдум. Мен стандарттын автору эмес болчумун. Андан 3-чү күнү мага жетекчилик кайрылып калды министрликтен. Стандартты карап, өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз деп. Анан мен стандартты мага кол жазмасын беришти. Стандартты карадым. Карап, жазып, теги Кыргыз билим берүү академиясынын президентине толгон токой кемчиликтер менен жазып бердим. Андан кийин биз жолугушуу болду. Мен толугу менен буну четке кактым. Мен өзүм теги автордук коллективибиз биз январдан баштап иштеп келип атабыз дедим. Эгерде мен сунуштаган сунуштарды оңдобосоңуздар, анда биз альтернатива предметтик стандарт, андан кийин программаны жазып 12 жылдык билим берүү системасында, анан министрликке тапшырабыз деген. Мен бул боюнча стандартты жазуу боюнча министрдин өзү менен да жолуктум. Анан мен алардын стандарты жарагабай калган жок, ошону кайрадан толуктап иштеп чыгыңыз деп мага тапшырма беришти. Биз толугу менен 3 автор кирип, стандартты толугу менен бүтүрүп бердик. Ал жерде 1 класстан 6 класска чейин башталган 12 жылдык билим берүү системасында бул 12 теги 2 сааттан деп турат. Демек, 1 класстан 6 класска чейин бул башталыш класс болуп эсептелет. 12 жылдык билим берүүдө. Ал эми жанагы сиздер айтып аткан саатты кыскарган боюнча Орозо эжеке жана башка эжекелер, менин колумда атайын буйрук, министрдин буйругу жок. Мен жанында эле турам. Менде жок азырынча. Менин билишиме караганда долбоор мындай. 1 класстан 6 класска чейинки жалпы предметтик стандарттардын долбоору талкууланып, атайын коллегага бекитүүгө берилген. Ал жерде базалык окуу планынын көрсөткүчү, демек, музыка предмети 1 класстан 6 классты кошо 2 сааттан берилип турат. Бул экинчи маселе. Мен толугу менен министрликтин буйругу менен таанышым азырынча жок. Бирок турат. Бардыгы сайтка чыгыш керек эле, сайтта азырынча жок. Программада ошондой. Демек, окуу ченемдик документтердин түзүлүшү азыркы учурдагы 12 жылдык билим берүүдөгү абалыбыз мына ошондой. Китептер толугу менен 1-2 класстарга аз даяр эмес. Демек, 1 класска
биринчи класска бул 6 жаштан баргандарга өзүнчө китеп болот, так. Андан кийин экинчи класста 2 класс болот. 11 жылдык билим берүү системасындагы экинчи класс, Анан 12 жылдык. 12 жылдык билим берүү системасындагы экинчи класс болот. Бул 7 жаштагы бала болот. Буну өзүңүздөр билесиздер, туура түшүнөсүздөр. Андан кийинки секириктерди мен айтпай эле коеюн. Себеп дегенде, азыр ал өзүнчө чоң глобалдуу тема болуп кетиши мүмкүн. Бирок биздин музыка предметибиздин абалы учурдагы чыныгы абалы ошондой. Андан кийинки өзгөчөлүктөрү деген, окуутунун өзгөчөлүктөрү деген эмне деген суроолорду коюп атасыздар. Ооба, туура, өтө чоң проблема. Музыка сабагын окутуу кандай усулдук жардам керек? Мына ушул жерде Кыргызстан боюнча алгачкы жолу мында 4 жыл болуп калды, 5 жыл болуп калды. Айландырат тематикалык планды бардыгы бирдей болсо экен деп, биринчи жылдары мындан 6 жыл мурун бекер таркатып жүрдүк. Эч ким колдонбой койду. Андан кийинки жылы саттык. Мен жетекчиси катары саттым. Анан колдонушту, алышты, сатты. Мына ошол боюнча азыр жанагы бекер берсең эч ким колдонбойт дегенден бул факт болду. Биринчи көптөгөн райондорго бердик. Анын ичинде Ысык Көл областында бир эле район бар эле. Калган башка райондордун аттарын атпай эле коеюн. Кийинки 6 айдан кийин сурасам, звонок этип, ал календарь тематикалык планды биздин музыка мугалимдеринин кээ бирлери ачып да карап койбоптур да. Бекер бергенбиз да себеп. Мен үчүн өтө өкүнүчтүү болду. Кийинки жылы анан саткандан кийин анан колдоно баштап, бүтүндөй Кыргызстан боюнча алганга аракет кылышты. И бала бакчалар үчүн дагы, бардык тайпалар үчүн, кенже тайпа, орто, жогорку, дайырдоо тайпалар үчүн дагы календарь тематикалык планды орус тилинде, кыргыз тилинде түзүп, азыр Кыргызстан боюнча колдонуп келатат. Эми 100%га деген жокмун, мендеги чыгарылып сатыкка кеткендердин 100% сатылат, 80%, 60%га жакын музыкалык жетекчи, анан мектептин мугалимдери пайдаланып келе жатат. Маселе 12 жылдык билим берүүгө өткөндө бул абал кандай болот? Азыр жасалма интеллекти пайдалануунун жолдору кандай? Муну кантип пайдаланыш керек? Кантип ошол жерде болгон материалдарды, берилип алып жаткан материалдарыбызды кантип талдай алабыз? Окуучу менен мугалимдин ортосундагы диалог кандай болуш керек музыка предметине деген маселе турат. Жасалма интеллект, жанагы функционалдык сабаттуулук музыка сабагындагы орду деген мен атайын темам бар. Ал теманын дагы билимин жогорулатуу институтунда өтүп келетем да. Ушул боюнча дагы кененирээк сүйлөсөк болот. Жасалма интеллектсиз биз канткен менен аны жек көргөнүбүз менен, аны биз зыяны тиет дегенибиз менен, ал биздин жашообузга кирип кетти. Биздин окуучулардын окуу билим берүү системасына кирип кетти. Дүйнө жүзү боюнча ошол аралашты. Демек биз өзүбүздүн ордубузду табып, ал багытта музыка предметин мугалими теги башка предметтерден артта калбаш керек экенин айткым келип атат. Демек окуу программасына, окуу сабактын иштелмелерине, конспект уроков деп коебуз орусча да. Ошолорго кантип пайдаланышыбыз керек? Музыканы кантип уктурушубуз керек? Кантип талдатышыбыз керек? Бул учурда окуучу жасалма интеллекти пайдаланып кантип айтып бере алат? Мугалим менен окуучунун ортосундагы ошол боюнча диалогдун чынчылдыгы кандай болуш керек? Туура тандай алыш керекпи деген маселе турат. Демек, азыр биздин астыбызда убакытыбыз канчалык өзүбүз жөнүндө иштегенге көп болгондугу менен актуалдуу жаңы заманбап окутуунун технологиялары, компьютердик технология, алын ичинде нейропедагогика, нейромузыкалык педагогика деген илимдер менен тыгыз байланышпасак, биз башка предметтерден өзүбүздүн мектебибизде арттагыларыбыз анык болуп турат. Экинчи маселе, биз сөзсүз түрдө мектептеги теги чыгармачылык иш-чараларды алып барабыз. Ал майрамдарды өткөрүү, окуучулар менен конкурс өткөрүү, чыгармачылык багытында ырдатуу, бийлетүү жана башка. Жана Роза эжеке өзүнүн сөзүндө туура айтты, музыка мугалими, психолог, артист, музыкалык аспапта мыкты ойногон, андан чыныгы мугалим болуш керек. Албетте. Эң негизгиси музыка мугалими атайын музыкалык аспапта ойной, аткара, билиш керек экени өтө маанилүү. Ансыз музыка өтө начар болуп калат.
начар болуп калат, аны билбейт дагы. Ошон үчүн өзүн музыкалык аспапты ойной албаган мугалим мектептеги өзүн өтө ыңгайсыз сезет, андан кийин аны эч ким сыйлабайт деле. Ошол жагынан да көңүл буруш керек. Эми кыскача маалымат берүү үчүн мен сиздерди өтө эле башка жака буруп жибербейин. Маалыматым ушул. Демек, азыркы учурдагы биз 12 жылдык билим берүү системасындагы музыка предметинин орду бала бакчада деле ошондой кандай. Демек, бала бакчада бизде даярдоо тайпасы болбойт экен. Так, значит, кенже тайпа, орто тайпа, жогорку тайпа болуп, анан даярдоо тайпасы баягы 480 сааттык саатыбыз толугу менен 1-класста 6 жаштагы баланын билимине мектепте окуйт экен деген маалымат толук болуш керек. Демек, азыркы учурда музыка мугалими эле эмес, жалпы Кыргызстандагы мугалимдердин эң негизги максаты сентябрда жалпы билим берүүчү мектептерде, бала бакчаларда 1-2 класстагы окуучуларга кантип сабак өтүп, мектептик программаны улантып кете алабыз деген проблема турат. Бул албетте чечиле турган проблема, чечилип атат. Ал жагынан дагы бир туура кабыл алып, аны алдыга жылдара турган ар бир мугалимдин өзүнүн билимине жараша болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Мен кыскача маалыматты ушундай бергим келди. Эгер суроолор болсо, жана Роза эжеке айткандай, мен деле жооп бергенге даярмын. Эми кайсы уюштуруу иштери боюнча, методиканы окутуу боюнча, теге азыркы 12 жылдык билим берүүчүсү мурункудай сабак бере албайбыз азыркы учурда. 5E методу музыка предметине кандай таасирин тийгизет? Мурун интерактив методдо эле жатып калдык эле го. Азыр STEAM жана STEAM Art деген ал эмне деген өзү, функционалдык сабаттуулук деген эмне экен, 5E деген метод деген эмне экен? Бул өтө маанилүү. Сабакты иштелмесинде кантип иштейбиз? Мурункудай болбой калды азыр. Эч ким укпайт бизди дагы. Эч ким укпайт дагы. Эч ким эгерде биз алдан артта калсак, дагы эле баягы музыканттар деген сөзгө калабыз. Ошон үчүн мен ушул баягы музыкант деген сөздөн алыс болуп, азыр менин теги көз карашымча, менин теги конкурска катышканымдын эсебинин көпчүлүгү предметтик агай келсин, орду кандай деген мен төргө өтүп калдым деген кыргызча сөздү айткым келип атат да. Мен эмес. Менин атым аркылуу Кыргызстандагы музыка мугалимдеринин бардыгын мен төргө өткүзгүм келет, мектепте. Төргө чыгаргым келет да. Ошого аракет кылыш керек. Мен ишенем. Мен толугу менен ишенем. Биз музыкалык мугалимдер математик мугалимдерден 100 эсе мыкты сабак берерин мен көрдүм. Мыкты экенин мен ишенем. Рахмат сиздерге, суроо берсеңиздер болот. Чоң рахмат агай, абдан баалуу, мазмундуу маалымат болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Туура айтасыз агай. Рахмат Нургүл. Рахмат агай. Кечирип койсуңар, урматтуу окуучулар, азыркы бизде 50ге жакын окуучу бар экен. Нургүл, Роза эжекелер, мен биринчиден Нургүл эжекеге өтө рахмат айткым келип атат. Өтө актуалдуу ушундай республикалык деңгээлдеги мына теги көйгөйдү көтөрүп атасыздар, биригейли деп атасыздар, чоготойлу деп атасыздар. Так, усулдук муктаждыгыбыз кандай болуп атат деп атасыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу өтө агай эжекелер. Мына Zoom'дан жакшы угулбай атат. Угулуп жатат баары. Чоң рахмат сиздерге, Нургүл эжеке. Рахмат агай. Туптуура айтасыз. Рахмат. Жакшы эле угулуп атат сонун. Ооба, сонун угулуп атат. Сонун, музыка сабагын окутууда, жогоруда Роза Сүйүнбаева айтып кетти, музыкант адис, инструмент ойной билүүсү жана музыканы окутуунун ыкмасын билүүсү зарыл дегенбиз. Нургүл Шарапова, бизге такыр угулбай атат, көпчүлүк мугалимдер жазып атат. Баарыбыз угулуп жатат. Сиздин интернетиңиз начар окшойт, баарыбызга абдан сонун угулуп жатат. Эми мына ортодон чыгып сүйлөп атканда балдардын шумун өчүрүшсүнчү, такыр эч нерсе угулбай эле жаман болупту го. Ошол эме өчүрбөй балдар эмне угулуп атат? Микрофондор баары өчүрүп. Микрофондорун өчүрүп койсун. Микрофондорун өчүрүп койсун. Биз алдыда курс өткөрөбүз. Эми курска чейин ушул көйгөйлөрдү аныктап алалык дедик. Жогоруда агай абдан жакшы маселелерди айттыңыз. Биз буга чейин педагогдорду дал ушул сиз көрсөткөн, айтып өткөн STEAM технологиясы, 5 окутуудагы 5E окутуу дейбиз, 5E окутуу модели, нейропедагогика, санариптик тиркеме, санариптик билим берүүчүлөр менен башка предметтик окутуучуларды окутуп келдик да. Эми ушул музыка предметине дагы ушул функционалдык сабаттуулук, 5E окутуу модели, STEAM технологиясынын баардыгы киргизилет да. Сиздердин институтта дагы ошондой жогорку деңгээлде өткөрүп келесиздер агай. Ушулардын баары окутулат, анан онлайн форматта биз жеке билим берүү борбору болгондуктан лицензиябыз бар.
ушуну музыкага да киргизели деп турат, функционалдык сабаттуулукту. Анан 5 окутуу моделин мен өзүм америкалык педагогтордон окудум эле, STEM билим берүү боюнча тренермин. Мына ушуну дагы функционалдык сабаттуулукту дагы буга да киргизели. Акысыз сабактарым бар менин. 5 окутуу модели деген анан ар бир предметке салып YouTube'ка жүктөгөм да. Музыка сабагында дагы 5 окутуу моделин салгамын да. Ошону дагы курстун жүрүшүндө көрсөтөлүк. Анан эми сиздерде кандай жардамга муктажсыздар, эмнени үйрөнгүңүздөр келет? Бул Ошол боюнча. курстун сунушту кабыл алуу менен да кошолуп, инструмент таануу, комузду киришүү, комузду инструментин үйрөтүү дагы болот онлайндачы. Анан эң негизги усулдар азыркы күндө критериалдык баалоодон баштап, критерийлик баалоо киргизилип атат да азырчы. Бүткүл дүйнөлүк банк тарабы менен киргизилди. Бул критерийлик баалоо да өтө татаал нерсе экен. Муну да музыка сабагында колдонуудан көрсөтөлүк. Анан ушул усулдар, интерактивдүү усулдарды колдонуу менен дагы музыка предметин окутуунун дараметин көтөрөлү да. Музыка сабагынын чынын айтканда мугалими дагы компетенттүү, жөн гана музыканы жана майрамдык иш-чараларды өткөрүп эле, инструментти таанытып же ырды таанытып эле койбостон, бүгүнкү күндө биздин педагогдордун арасында эмне жаңылык болуп жатат, ошол компетенцияга да ээ болсок, курста ошолорду да окутабыз. Эми сиздерде кандай жардамга муктажсыздар? Сиздерде эмне көйгөйлөр болуп жатат? Эмне сунуштарыңыздар бар? Эми микрофонду жалпы катышуучуларга суналык. Сиздерди уктабыз ага эжелер. Ошо көйгөй эле жанакы болчу да. Бул агайдын жазган методикасы аз эле турбайбы? Азыр ал методиканы элдин баары колдонгон жери жок да. Аз эле сатыкка чыккан турбайбы? Анан көбүнчө эле биз жанакы бала бакчада мисалы үчүн асында методика менен иштеп атпайбызбы? Жок, агайдын методикасы аз деген жок агай. Агай абдан жакшы нерсени айтты. Чоң маселени көтөрдү. Чын эле STEAM технологиясы, нейропедагогика, жанагы педагогика психология, анан санариптик билим берүүнү биз музыкага салбай эле болчубуз да. Башка педагогдордун баардыгын окутуп келдик. Критерийлик баалоо, калыптандыруучу баалоо, булардын баардыгын музыка предметтери окуган жоксуздар. Ошону дагы киргизип, сиздердин компетенцияңыздарды жогорулатуу маанилеп жатабыз. Анан эми мен сиздерге группага 2-июльдан министрликтин приказы менен базистик окуу планы бекитилиптир. Ошол буйрукту жана базистик окуу планын салдым. Ошону карасаңыздар, мен ошо буйруктан алдым, ореке көркөм өнөр, искусство предмети. Жанагы, ооба, искусство предмети деп. 1-2 класста 2 сааттан берилет экен, калган класстардын баардыгында 1 сааттан берилиптир. Мен былтыркы базистик окуу планды карасам деле ушундай эле экен. Же мен жаңылыш сүйлөп атамбы? Өзгөрүү болбоптур демек. Былтыркы окуу планында 7-класс бар болчу да, быйыл 7-класс жок болуп атпайбы? Ооба, ошондой. Анан ошол сааттар сумма өзгөрбөптүр да. 1-2 класста кошулуптур, 7 класста алып коюптур. Ошондо кайра жалпы эле сумма калыптыр. Туурабы? Анан бизде негизги музыкалык билим берүү боюнча ошол жасалма интеллект боюнча үйрөтүш керек. Ошол жасалма интеллектти кайсыл именно кайсыл эмени колдонобуз. Мисалы үчүн ар түрдүү музыкадагы сөзүн жазуу, текстти жазуу, андан кийин ошол текстке обон жазуу, ошондой эле ушул жасалма интеллект боюнча досконально жакшынакай кылып аны мындай даже барып эле телефондон эмес, көрсөтүп мисалдар менен өтсө жакшы болчу да экен. Жерлерге барабы же бир жерге чогултулабы, ошол жасалма интеллект боюнча көбүрөөк маалымат алышыбыз керек да музыканттар. Ошондо анан дагы бизде музыка мугалимдери күчтүүрөөк, жакшыраак билим алат. Онлайн эмес, офлайн деп атасыңар, Онлайн болот. Офлайн. Жок, курс онлайн болот. Жок, курс онлайн болот экен да. Бул эженин сөзүндө офлайн өтүлсө деп ойлоп атат да, азыркы жаңы метод. Ошондой сүрө айтып атат, ооба. Офлайн жасалма интеллектти жакшыраак үйрөтүп, мына мисалы үчүн ар биринде компьютер болсо, ошол айткан нерсени компьютерде жасап көрсө, качан гана жасап көргөндө жакшыраак билет. Мындай укканда жакшы угулбайт дагы, кээде ошону жасап көрмөй сайын билиши кыйыныраак болот да. Анча-мынча мисалы үчүн компьютерди жаштар жакшы билет, жаш өткөндөр компьютерди жакшы билбейт. Туурабы? Ошол жагын айтып атам мен. Туура айтасыз. Офлайнды жеринде барып да өткөрүп жүрөбүз. Биз негизи ошентип өткөрсөк болот.
чакырууга Жакшы жатышат. сунуш экен. Кыргызстанды кыдырып, июнда бирок башка предмет боюнча бардык, Орушта окутуп келгенбиз. Анан Нарынды, Ысык көлдө окутуп жүрдүк. Эми бизде ошол окутуу мүмкүнчүлүк бар. Анан Кыргызстандагы мына Жумабек агай, Роза эже, Элжан Абдыкадырова деген да музыканттарыбыз бар. Сиздердин араңыздарда ушундай күчтүү адистер биригип кызмат кылалык. Ошол тренингтерди Ооба, ошентип эмнетсек болот экен. Музыкалык үчүн ар бир мугалим колуна компьютер алыш керек. Компьютер менен жасап көрүш керек. Болбосо мындай өзеки түрүндө болгондо угуп кала берет. А сабагында действительно ошол нерсени колдонуш керек да. Колдонбосо анда мындай наизусть болуп калат да. Жөн эле уккан болуп калат. Ошону жасап көргөн сайын кыйын болушу керек менимче. туура практикалык иш керек. Туура айтасыз. Ошо биздин кадыр бар көтөрүлүш үчүн азыркы методдорду билип барыбыз. Өтүш керек азыркыча. Инструментти билип барыбыз. Бирок эми жасалма интеллектти ар бир сабакка колдонгондо болбой калат, коллегалар. Туура эмес болуп калат. Анда баары робот болуп кетпейбизби? Биз өзүбүздүн чыныгы музыкант экенибиз менен эле өнүктүрөлү. Жасалма интеллектти кээ бир учурларга пайдалансак болот. Жок, аны да талап кылат да эми. Киргизип атасың, значит талап кылат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Аны билбесе өзүбүздүн эме мурунку эле билимибиз менен калабыз да. Жасалма интеллект керек, музыкага да керек. Бай саламатсыздарбы. Жок, аны биз каалабайт элек, бирок аны талап кылат да баары бир. Онлайн тренинг өткөндөргө. Мен Болот агай угуп атабыз сиздерге. Турмуш боюнча айтып атасыздар го. Үйрөтөбүз деп. Ушу боюнча мен айтайын дедим эле, кандай бир жерге офлайн болсо жакшы болот эле демекчимин. Не дейсиздер? Уюштуралы офлайн. Боюнча, ооба. Мен Кара Сууданмын да. Мен эми жаңыдан эле немеге кирдим, мектепке. Мурда маданият үйүндө иштейм, чогуу бир предметти билбей адам болбош керек экен да. Ошон үчүн комузду үйрөнөйүн дедим эле. Эмне дейсиздер? Комузду онлайн үйрөтүлөт. Бул жерде бул курста эми киришүү болот эми толук абдан үйрөнүш ал көп маселе. Ал индивидуально үйрөнөсүздөр да, Элжан Абдыкадырова. Бул менен экен. Бирок офлайн өтүш үчүн сиздин Ошто деле комузчу адистер бар чыгар, ошолордон үйрөнсөңүз болот. Мен могу экенмин да. Нургүл эжеке, Болот агайга сөз береличи. Макул. Болот агай. Болот агай, сизге сөз берели, микрофонуңузду куйгузуп алыңыз. Сиз өзүңүздү тааныштырып, анан сүйлөңүз. Ашыкча микрофон Жок. Миттегилер. Чыгып кеттиби? Азыр эле мага сөз бергиле деп аттым эле, ошо суранып. Олтурат, эмеси микрофон өчүп болуп атат, мен өчүрүп алдым да. Микрофонуңузду, экраныңызды куйгузуп, Болот агай. Саламатсыздарбы? Мен угуп жатамбы? Угуп жатасыз. Угуп атабыз. Мени ким угуп жатат? Баардыгыбыз угуп атабыз. Угулуп атат, угулуп атат. Болот агай, сизге сөз бергенбиз. Саламатсыздарбы? Мен угуп жатамбы? Угулуп атасыз. Угулуп атат. Угулуп атат. Сүйлөңүз, Болот агай. Болот агайдын өзүнүн интернети начар окшойт. Начар экен, ооба. Бул жерде суроолор болуптур. Мында буйрукта жазылып турат да, предметтин окутууга музыкалык адистиги бар мугалимдер тартылат. Ал эми адиси жок учурда милдеттерди башталгыч класстын мугалимине жүктөлөт деп турат. Анан ушул башталгыч класстын мугалимдеринен музыка саатын музыкант адистер берсек кандай болот эле деген суроолор берип жатат. Нургүл эжеке, кечирип коесуз. Буйруктун датасын айтып кое аласызбы? 2-июль экен агай. 2-июль мен группага салдым. Сиздин личкаңызга да салып коеюн. 2-июль чыгып бекитилиптир, буйрук менен бекитилиптир. Рахмат. Номер 746-747 экен да. 746 747. Рахмат. Рахмат. Болот суроо угулуп жатат. Бериңиздер. Жумгал районунан кайрылып жатам. Жалпы ушул музыканттар секси жетекчисимин. Анан жаңы эле
бир эжеке айтып өтпөдүбү? Жумабек агай саламатсызбы? Мен сиздин жанагы календарь планыңызды сатып алып биз колдонгонбуз, журнал мугалимдери. Бизде бир орус мектеп бар, калган бүт кыргыз мектеп. Анан бизде көбүнчө эми колдон келишинче эле адистиги бар мугалимдер эмгектенет, бирок башталгыч класстын мугалимдери бири тең ушу 4кө чейин көбүнчөсү баягы косого жанагы эмнеге жетпей калат, порокко жетпей калат деп ошентип жетпей калып сааттарын алып коюшат да. Сааттарын алып коюлат, анан мугалимдер аз саат менен иштеп калат. Бул биринчи проблема. Анан экинчиси болсо жана кружогубуз бар. Ар кимдики ар кандай, эми аны ошол мектеп администрациясы чечип берет экен. Комуз чепкен кесипкөй мугалимдерибиз бар. Ар кандай конкурстарга катышып жүрүшөт. Бизде деле жаш таланттар болуп турат. Анан ошо жанагы адистиги бар мугалимдерден талашканды ошо ошо мектеп администрация эле чечип коюп атат да. Ушуга Жумабек агай мындай жакшылап келишип жазып турбайбы? Музыка мугалимдери гана сабак берсин. Башталгыч класстын мугалимдери нота билбейт. Алар музыканы өткөн, Сарабаевди бүткөн, 5 жыл окуган, бирок алар нотаны жакшы билишпейт. Балдарга сольфеджио ырдата албайт, нотаны өлчөмдөрү менен жаздыра алышпайт, теориялык сабак бере алышпайт мисалы да. Мисалы мен өзүм комуттан сабак берем, балдарга экинчи сыныптан нотаны айтып Угуп жатат. Анан 3-класстан баштап комузга алып баштайм да окуучуларды. Ошентип үйрөтөм. Балдарга сабак өтүп жатып, балдардын жанагы вокал, жанагындай ырдаганга жакшы таланттуу балдар тандап алып, ошентип аларды ырдатабыз. Мугалимибиз бул бир. Экинчи маселеси болсо Жумабек агай. Могу жердеги эже Роза эже эме китептерибиз, музыка китептери 7-класска чейин мындай ошолор жаңыртылабы 12 жылдыкта? Айткан маселени кайра баштап. Китепти айтпады эле, кайра башынан кире бересиңер, убакыт албай башка маселелерди айтпайсыз. Анан мен ошол маселебиз ошол, анан 3-сыныпта болсо жарма онлайн уюштуруп атпайсыздарбы? Ошол онлайн курска бардык эле музыка мугалимдери катышканга макулбуз. Мен өзүмдүн ошо эжекелерим атынан да айтып жатам, өзүм дагы окуйм. Жанагы ошо 12 жылдыкка өтүп атпайсызбы? Ошого керектүү болгон жанагы искусственный интеллект деп атасыздарбы, анан эмне дейсиз агай? Ошолордун баардыгын окуганга окутабыз, бешие, стимди. Бул комуз үйрөнүү боюнча чын эле кыйын болуп калат, анда деген инжуда менен үйрөнүшпөсө болбойт го дейм. Киришүү эле болот да, жөн гана киришүү. Киришүү анан мектепте кружок иштерин кандай уюштуруу жөнүндө эле методикалык жардам болот. Так үйрөнүүнү өзүңөр эле колго алсаңар болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, мен угулуп жатамбы? Абдрахманова Айнура. Угулуп атасыңар. Менин берейин деген суроом, мен башынан кире албай калдым. Менин сунушум ошол бир канча саатты офлайн өтүлсө, анан калганын онлайн өтүлсө деген сунушту айтат элем. Офлайнды жеринде өтөлүк, эжеке. Биз деген азыр онлайн уюштурабыз, бул жайкы мезгилде. Офлайнды августта эгерде группа топтолсо жеринде өтөлүк. Группа топтолот. Себеби бизде ушул сиздерге ушул бүгүнкү Zoom форматындагы өтүлүп жаткан конференциянын уюштуруучуларына чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Анткени башка предметтер боюнча канчаны эле канча жолу окутуп алдыга кетишкен. Мен ушул боюнча аябай кейип жүрдүм эле. Сиздерге чоң рахмат. Анткени биздин музыка мугалимдеринин иши элдерди мектеп жаңы окуу жылы башталганда эле башталат. Алардын эмгеги болсо ошол августтун башында эле башталат. 31 августтан, анан билим күнүнөн 1 сентябрдан эле иштеген адамдардын эмгеги ошондон эле көрүнүп калат. Бул өзүнчө чоң сөз. Анан бирок ушул биздин музыка мугалимдеринин билими, деңгээли азыркы заманбап мезгилге жараша окуп, үйрөнүү боюнча бир топ кыйналып келаттыгы эле эң жакшы маселе көтөрүлүп аткан экен. Анан жеринде окусаңыздар деле жакшы. Анан кийин мен ошону суранат элем, кандай кылып ошону бир офлайн канча саат кылып туруп үйрөтүп, анан мындай уюштуруп, анан калганын онлайн үйрөнө берсек болот деп сунуш кылат элем. Рахмат. Рахмат.
Рахмат. Алло, Да. саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын катышуучулары, урматтуу Жумек агай жана Нургүл. Сиздердин сабактарыңыздарга 72 саат мурда биз катышып сертификаттарды алганбыз, бирок менде мындай суроо туулуп атат да. Эмне себептен музыка сабагынын мугалими өзү билбей туруп анан кийин сабак берет? Көпчүлүк учурларда нота билбеген же болбосо ойнай албаган, аспапта ойнай албаган мугалимдерди көрүп мен айран калып атам да. Мына биздин өзүбүздүн кесипке өзүбүз мындай кандайдыр бир мындай жаман жагдайды туудуруп атабыз да. Кайсы мен Өзгөн районунан болом, бирок Өзгөн районунда бир дагы мектепте музыкант мугалими жетишпейт. Бала бакчага барса мектепке албай коет, саатың өтүп кетиптир деп, мектепте кадр жетишпейт деп эле комуздан сабак беришет. Ал жерде музыка сабагы деген музыканын башынан баштап аягына чейин биздин программада мурда союз мезгилинде мына Жумек агай бизге сабак берип келген. Союз мезгилинде өзүбүз атайын адистик мугалимдер иштейт элек да. Азыр эми биз музыкалык өзүбүз уят кылып атабыз да. Мисалы үчүн бир Мунарбек деген бала бар, Азамат ошол эпте үйрөтүп берип атат. Бала бакча болобу, музыкалык мектеп болобу, же орто мектептерде онлайн өтүп үйрөтүп берип атат. Бирок биздин эң негизгибиз биз өзүбүз кесипти жакшы билишибиз керек. Туура айтасыз. Ар бир музыка мугалими сүрөт аспап билиш керек. Билиш керек. Анан кийин мен өмүрүмдө уккан эмесмин. Азыр эле мына союз таркагандан кийин аккордеон менен фортепианодан сабак өтүп келчүбүз. Эми алың жетишинче оң жагын аккордеон ойноп берсең дагы функция менен коюп үйрөтчүбүз. Азыр эми комуз менен балдардын диапазонун бузуп атабыз да. Ооба. Тонго түшпөгөн эле ырларды ырдатып, анан кийин эле биз чыгарып койсок эле анан кийин центральный райондун центриндеги БЧВдагы жөн эле үстүртөн иштеп койгон этекелер эле неме күнүн көрүп атат. Көлгө баргандар деле ошол, бирок негизги кесиптик мугалимдер артта эле калып атат. Эжеке, анын эмне үчүн болгону бардыгы белгилүү да. Эң күчтүү музыканттар көбүнчө иштебейт. Анткени музыканттардын айлыгы аз, эң күчтүүлөр деги эле иштебейт. Анткени анын иштей турган жери болот. Азыр болсо ырдап чыгып кетет, тойлорго барат, башка жергелерге барат. Жок, мен аягына чыгып эң күчтүү мугалимдер деле иштеп келе жатат. Бирок ар бир мектептин музыка кабинети жоктугуна байланыштуу бечаралар кыйналат. Шарт жок. Угуп туруңуздар. Мен мектепте сабак бердим. Анан музыка сабагынан ушундай кылайлы, мына комуз кружогун үйрөтөйүн. Кружок деген отдельно төлөнөт, музыка сабагы деген отдельно төлөнөт деп азыркы жаштарга үйрөтсөң, коюңузчу эже дейт. Худрук деген болуш керек. Музыка сабагы өзүнүн сабагын өтүш керек. Мына ошону биздин министерстводон баштап талкуулашыбыз керек. Азыр эми отуруп алып эле музыка китеби жетишпейт же башка жетишпейт. Китепти биз өзүбүз өткөндө Жумек агай неметкенде кирип аттыңыздар, ошондо немелерди айтышыбыз керек эле. Азыр биздин мына август айында ар бир предметтен өтүлөт август конференциясы. Биздин музыка сабагына өзүбүз солгун мамиле жасап атпайлыбы? Районо болобу, обул администрацияга коюшубуз керек, кабинет бериш керек. Мисалга мен мына жерде иштедим бир 3 жыл. Эң акыркы сабактарга кирем 6-да. Жайында мындай немете жакшы. Кыштын күнү болсо зорго караңгыда чыгасың. Башкалардыкы эмнесетен өдөөлдүй болот. Музыка сабагында эле биз өзүбүз жогорку деңгээлге чыгарыш бир кесипкөй мугалимдердин немеси. Бизди караган мына Жумек агайлар дагы ошону караш керек. Ар бир жерлерге онлайн эмес. Бизге онлайн деген болбойт. Онлайн эмес, офлайн жолугушуу болуш керек. Мына Ошто ОИге барганда деле башка неме предметтегилер жакшы, биз болсо кадр жетишпейт, анан мындай жок. Союз мезгилинде агайлар толуктура иштеп эле атат. Бечаралар
кыйналып эле жүрүшөт. Мына көрүп атсаң кыйналат да. Ошондон анан кыйналганда азыркы жаштар барды кетип калып атпайбы? Жаштар эми кичине неме кылганда эле тойго чыгып кетип атышат. А бирок эски мугалимдер иштеп эле атат. Бирок эч кандай жыйынтык болбой, кабинетибиз жок. Темселеп эле жүрөбүз. Аккордеон көтөргөн адам. Эми комуз менен сабак өтүү деген бул комуз кружок болушу мүмкүн, бирок комуз Коз менен сабак өтүү өтүү деген болбогон нерсе. болбогон нерсе. Мен көрүп атпаймынбы? Неберелерим сабагына кирсем деле комуз менен ойнойт. Анан айтам мен бул 7 жаш болсо, бул 12 жаш болсо, бунун диапазону мына жерге чейин иштей турган болсо, эмнеге силер учить детей петь деген илгерки типовой программаны карабайсыңар? Ошолордон алыш керек. Анан бир нерсе деселе улуттукту четке какпаш керек. Бирок музыка сабагы дегенде биз музыканын сабагын өтүшүбүз керек. Ошон үчүн жерлерге ошол агай, мына агай, Жумек агай аябай көп нерсени билет. Жерлерде кабинеттерди иштетишибиз керек. Кабинеттер толтура турат. Берсин бирөөнү. Биз өзүбүз деле аспап алайлы. Өзүбүз мына мен мисалы үчүн иштегенде өзүм талкаланып калган пианинаны өзүм неме алып барып, настройщик алып барып, өзүм деле оңдоп ишке аракет кыласың, бирок баары бир мындай жыйынтык жок да. Сабак барганыңда эле эң акыркы сабактарга коюп коет. Анан айлабыз кеткенде музыкальный школго иштеп атабыз. Бирок музыкальный школдо иштеш өтө кыйын. Аттестация болот. Аттестация болгондо ушунчалык кыйын окуучулар чыгарып атсаң деле, сен пединститутты бүтсүң, сен педучилищаны бүтүпсүң деп, музыкальный училищаны бүтүп, экөөз неме үйрөтпөсө деле ошолордун сөз сүйлөнүп атпайбы? Ыйлагың келет. Просто айыл жерлеринде билбейм. Бирок ошого чыдап иштеп атпайлы. Интернетиңиз иштедиби? Сизге сөз берели. Болот агай жолдо кетип баратканго чыта. Рахмат Нургүл, ошо берем. Рахмат, жакшы ойду айттыңыз. Рахмат оюңузга. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Мен бир көйгөйдү ошо ортого салгым келип турат да. Биз музыка мугалимдери могу начальный класстардан такыр эле ала албайбыз да сааттардычы. Тиги начальный класстын мугалимдери деле биз деле өткөнбүз, музыканы биз деле билебиз деп. Мен өзүм вокалды бүткөм Караколдогу училищаны. Канча жылдан бери ошо музыка мугалими болуп иштейм. Такыр эле ушул начальный класстарга таптакыр алым жетпей койду да. Алар ошо администрацияга деле кайрылып көрдүм, алар деле алып бере алышпайт да. Ушуну кандай бир себептер менен сааттарыбызды толуктап ала алабыз? Районго барып аттанбайбы өзү. Мен ушул нерсеге оюмду кошуп кетейин, макул десеңиздер. Начальный класстан ала албай атабыз деп атпайсыңарбы? Начальный класстан алыш үчүн биринчи өзүбүз компетентный болушубуз керек. Анткени начальный класста иш-чаралар абдан көп. Барып туруп, закылдап туруп, биринчи классты бүтүп атканда Алипе майрамына өзүң шарактата ойноп берип туруп, Алипе майрамын өтүп койчу, анан попробуй силерден саатты талашып көрсүн. Жок, андай ар бир иш-чарада ошентип аспап менен ойноп туруп, иш-чараны өтүп кой, ал мугалим уже экинчи сизге даже сөз сүйлөй албайт. Мен ошон үчүн начальный класстарга мага эч ким эчтеке дей албайт. Мен анткени начальный класстарга барып эле өзүм сабак өтөм. Анткени талашпайт менден эч ким. Демек өзүбүзгө байланыштуу болуш керек деп атам да. Ал жагынан Кудайга шүгүр эле иштейм. Мен өзүм эме комузда ойнойм, фортепианода ойнойм. Аккордеонду жаңыдан кармап келем. Мен бирок аны көп колдоно элекмин. Ар кандай ценкаларды, орундарды, алдыңкы эмелерди көп эле жолу алып келем, алам көп эле. 5-тен 7-ге чейин берген сабактарымдачы. Андан тышкары мен комузду да берем негизи. Комуздан сабак берем да. Ошо клубда атайын классым бар, ошол классым менен иштейм. 20-30 баладан ашык балам бар. Анан ошол мектептерде көп эле нерселерди алдыга чыгарам, ценкаларды дайындайм. Ал жагынан эч кандай эмем деле жок. Анда молодец, анда өзүң жетишсең болот. Начальниктерден. Роза. Атасыздарбы Болот агай мен? Болот агай, азыр бир неме айтайын мына кыз боюнча. Начальник класстардагыларды алыш үчүн алардын сабагын
өзү өткөндөн кийин Алпе Майрамын дагы өзү ойноп беришсин. Ошого барбай койгула, ойноп бербей койгула. Кээ бир жерлерде эптеп эле ойноп бергендерди алып келип алып чыга берип тургандан кийин Алпе Майрамын өткөрүп коюп атат. Андай эмес. Барбай ошондо анан 1-7 класска чейин кесипибизди өзүбүзгө берет. Алпе Майрамды алар эч нерсе ойной албай отурушат. Алипе Майрамын делечи негизи ал классный руководительдер жакшы эле неметип алышат. Ырларды жаттап турат, ар кандай окууларды жакшы окутуп алышат. Бирок мына мен 5-класстан баштап алам, 5-класска чейин нота тааныбаган окуучулар менен иштеп кетем да. 5-класска чейин нота тааныбайт. Алар эч нерсе музыка сабагы өткөрүп атпайбы? Музыканын ордуна русский язык Мен да башында Zaten bu bitpegen tema, конечно, bugan biz. Мен угуп атасыздарбы? Угатабыз агай. Угатабыз болот агай. Ата мен айтайын эми, кечирип коюңуздар, мага сөз берип коесуздарбы? Ооба. Бореки класты, начальник класстын мугалимдери музыка сабагын бербейт деп атпайсыңарбы? Мен 13 жылдан бери бала бакчада иштейм, параллельно мына Угулбай калды кайра. Интернет. 5-6 жерге бердим. Анан былтырдан баштап 2 жылдан баштап баягы өзүмдү өткөндөн кийин начальник классты беришти. Мен кетем дедим. 3 саат менен мен башка жакка иштейм дедим. Эгерде кете алба, мен башка жакка иштейм. Жерде калып иштегиңиз келсе, сиз деген район башыңыз керек. Ошондой приказ чыккан да. Канча жыл болду? Сиз өзүңүздүн баягы талабыңызды талаша албай атканыңыздан да мен ошондой совет бермекмин. Эгерде директор чечип бере албаса, спец тургандан кийин, спец жок болсо анда айла жок, алар бере берсин. Спец тургандан кийин спец сабак берсин дегендер. Физкультураны дагы сүрөт жанагы көркөм өнөр деп коет азыркы тил менен. Ошону дагы кимдер бериш керек? Спец бар болсо спец бериш керек. Эгер спец жок болуп калса, физруктун сааттары толук болсо, интернет. же болсо музыканттын сааты толук Туура айтасыз агай. Түшүнүктүү агайдын ою түшүнүктүү болду. Демек саат бөлүштүрүүнү мектеп жетекчиси менен биргеликте чечет экенбиз, Урматтуу кесиптештер, Урматтуу кесиптештер, мен бир сунушумду айтып калайынчы мүмкүн болсо. Алло. Айтыңыз. Бизде жанагы ушул окуу программасында, календардык планда жазылган ырларды биз пайдалана турган ошо музыкаларды таппай калып атабыз. 1-класстан 2-класста деле жазылып жүрөт. 2-ники ушундай болуп калыптыр да. Ушуну мүмкүн болсо, эгер ошол уктура турган музыкаларыбызды даже флешкасы менен болсо деле сатып алат элек. Же болбосо атайын бир ошол мындайча айтканда ошончо даярдалган болсо, ошону даяр түрүндө окузулган болсо, ар бир класстыкын даже сатып алганга биз макул элек да ушуну. Себеби кыйналып калып атабыз. Уктура келгенде, бир аз чынында, чынында келгенде ошол темага ылайыкташтырып эле, ырдайлы бакытты булардан жанагы диск менен деле чыккан, ошону колдонсоңор болот да. Эмнеден? Дисктери бар. 1-2 класстын китептери жок болсо дагы 1-2 класстыкы жана садиктердики дисктер менен чыккан өзүнчө китептер бар атайын. Да, анда жакшы экен садиктер. Ырдайлы бакыт ырларын дегендей. Жана инструмент билбегендер, инструмент билиш керек. Инструмент эми ал өзүнчө дагы эме көйгөй, бирок жанагында окуу программасындагы уктура турган музыкалар, жанагы колдонула турган ырлар, ошолорду жок, эме агай өздөрү көчүрүп алса болот. Анан опыт алмашыш керек да. Ошону жок болуп атпайбы? Регион боюнча көп эмелер болуп атпайбы? Неме болот агай? Бар. Малдыбаев Пашадыр айткан, таанбайсың.
түшүндүк. Жалаң эле чет өлкөнүн музыкалары. вот ошондой таба албайсың. Аны танбай эле интернетке түктөп койсоңуздар, бир сайтка түктөп койсоңуздар болбойбу? Ошо скачать этип алып анан балдар угушканга жакшы болмок да. Азыр дискти кайсы? Керек болсо ошол даярдалып берсе сатып да алмакпыз. Эгер аябай сонун болот да, ошол окуу программага жараша ошондой болсо, биз жөн эле сатып алмакпыз. Аябай сонун болот эле. Түшүндүк сунушуңуздарды. Урматтуу кесиптештер, Рахмат, музыка уктуралы деген китеби бар го, эски Союз мезгилинде чыккан. Ошондон аркасында бардыгы бар. Биз болсо музыка уктурууда ошонун музыкасын гана ойноп берип атабыз да. Ошону неме таркатыш керек экен. Бишкекке барып туруп же жанагындай кереметпи же кайсы бир неме издательствого барып туруп ошону көбөйтсө болот экен. Анан кийин Ибраим Жунустун китеби деле бар экен. Өткөндө Бишкектен аябай издедик, таппадык бирок. Ошону мынау Кыргызстандын музыка группасы бар го, ошондо балдарда бар экен ошолор. Издесек чыгат кыздар. Эме урматтуу эжекелер, издесек табылат. Балким биз ошол издеп анан ошол маалда таба албай калып атпайлыбы? Ошону күн мурунтан ошону ортого таап, тыштап, ошону муну азыркы мындай уюштуруунун негизинде сунушумду айтып калгым келип атат да. Эми 100% жок дебейм, анын ичинде кээ бирин таппай калып атабыз да. Анан кийин ошого темага ылайыктуу башка музыканы уктуруп койгонго туура келет, же ырдатып койгонго туура келет. Мындай жазылып турат, ошолор Баланчаевдики ушундай дейт, анан кийин алыр болсо таппай калабыз дагы, анан кийин башкарды. Ушундай башка кесиптештерде деле бар болуш керек. Менде ушундай болду да, мисалы. Ооба. Мира эжеке, ошончучу башка кесиптегилердей болуп, биз август айында конференцияларды байма-бай уюштурушубуз керек, сентябрга даярлашыбыз керек. Иш пландарды. Жакшы болот. Календардык пландарды бүт бир нукка салып алсак, мына математиктер башка предметтегилер бир нуктада, а биздики районго барсаң, бир райондо календардык планы башка, экинчи немеде мектепте совсем башка. Ошон үчүн бирдиктүү план түзүп алышыбыз керек да. Эме эжеке, ушул жерден дагы бир нерсе мен оюм айткым келип атат, кечиресиздер. Эми эгерде апалар жөнүндө ыр деп койсок, бу жерде жалаң бою эле бир республика боюнча эле бир ырды ырдатып калгандан көрө, энелер темасындагы ыр деп койсок, эне жөнүндө киргизе берсе болот. 23 февралга мисалы аталарды даңктоо деп коюп туруп анан темасындагы ырлар деп койсо, анан бу жерде мен ушул сунушту да айтат элем. Анан жалаң эле бир эки ырды ошо республика, ким бир конкурс болуп кала турган болсо, жалаң эле ошондой ыр болуп калат да. Ошон үчүн ошол мисалы ырдап берсе болот го. ошондой Рахмат, эми талкууну эртең да уланталы, кесиптештер. Азыр рахмат. Нургүл, рахмат силерге. Бирок эртеңден көп кесиптештерибизге неме ушуну жибердик элек сурап атышат да, сабак боюнча көбүрөөк сүйлөсөк деп. Сабактын немелери жана азыр чыктыңар го? Ошол боюнча. Рахмат. Бүгүн эми жаңы бирибиз менен пикир алмашуу болду. Эми сабак боюнча өтсөк жакшы болот эле. Акырында айтарым, жанагы айтылган нерсени кайра үстүнөн түшүп коюп атасыңар да, китепти айтып өтсөк, китеп жөнүндө кайра агай айтып баарын айтып бүткөндөн кийин кайра китеп жөнүндө айтып атасыңар. Ошондойлорду аз айтып эле сабак жөнүндө көп кылалы. Рахмат сиздерге. Болот агай, туура. Кеткендей, ошо STEAM билим берүү функционалдык сааттуулук 5 окутуу модели боюнча бир аз кыскача токтололук эртең дагы. Ал эмне экенин жалпы маалымат беребиз. Эртең да сабак улантылат. Рахмат. Көңүлдүү бейт болсун сиздерге. Рахмат сиздерге да. Агайдын сабагына катышканбыз жакшы. Чоң рахмат. Сабакка катышып бергениңиз үчүн Агайдан жашыбыздаям сабак алганбыз биз. Анан сүйлөп атканда кайсы региондон экенин айтып коюп турсаңыздар да жакшы болот да. Рахмат. Мен мисалы Кочкордон. Жакшы. Жакшы болот эле да. Өзгөн районунан. Биз жакта көбү Кочкор районунда көбү деген бизде бир нукка түшүп калганда, көбүбүздүкү жанагы иш пландар бар эме. Анан мен ошолордун кураторумун, ошолорго агайдан алган опыттарымды жана өзүмчө кошуп, ошолорго сабак өтүп турам кээде. Анан көп займа проектларга барыш керек, интернеттерге кириш керек, изденүү керек. Азаматсыз. Рахмат сунушуңуз. Бүгүн Кааласаңыздар группа түзүп, анан дагы ушундай сабактарды өтүшүп туралы, жолугушуп турсак, анан көп нерсе болот. Эң сонун болот агай, эң сонун айтып атасыз. 64 мугалим катышты. Курстун Эптен сабактар бар музыкада дагы. Курстун жүрүшүндө Агайдын курсуна барыш керек колдон келсе. Повышенияга, КАОга барсаңар аябай жакшы.
Абдан сонун. Тажрыйба алмашалы курстун жүрүшүндө ошон үчүн курсту уюштуруп жатабыз. Кимдин кандай өзгөчөлүгү бар ортого салабыз. Рахмат. Үйрөнүү деген дагы жакшы эми. Ал да бир чоң ойбойда өзүнчө. Силерге да чоң рахмат. Жакшы дем алыңыздар. Эртеңге чейин. Рахмат барыңыздарга. Жакшы пикир алыш болду. Эртең сабак канчада болот жазып коесуздар. Жумелек агайга ыраазычылык билдиребиз, жана Роза Сүйүнбаевнага, жана жалпы бүгүнкү активдүү катышкан мугалимдерибиз Барыңыздарга рахмат. терең ыраазычылык билдирем. Уюштуруучу тобуна чоң рахмат. Эгерде уюштурбасаңар Жумелек агайыбызды көрмөгөн эмеспиз. Студент мезгилинде бир көргөнбүз, азыр көрүп атабыз. Онлайн ушунусу жакшы да, бири-бирибизди көрүшүбүз. Рахмат Нургүл чоң силерге. Рахмат. Жакшы. Рахмат силерге бардыңыздарга. Чоң рахмат агай. Макул десе жума Рахмат. Эртең дагы балдарыңарды музыкальный сопровождение кылып бергиле дагы бүгүнкүдөй чурулдатып.